Достор, бүгүн сиздер менен биз таргет кетирүүнүн эң оңой жолун үйрөнөбүз. Ал үчүн сиздер өзүңүздөр каалаган бир публикацияга киресиздер. Андан кийин ушул көктү басасыздар. Продвигать дегенди басканыңыздардан кийин бул жерден сиздер үчөөнүн бирөөсүн тандашыңыздар керек. Мисалы таргетиңиздер профилден чыксынбы, болбосо сайттан чыксынбы. Башкача айтканда, мисалы үчүн актуальныйга чыгып калат го. Ушул сыяктуу же профилиңиздерди жарыялайсыздарбы, ошол сыяктуу эле. Андан соң бул жерден биз аудиторияга автоматически дегенди басасыздар дагы. Бул жерден создать своя аудитория дегенди басасыздар. Басканыңыздардан кийин эмне деп заказ кетиресиздер, то есть таргет кетиресиздер, ошону жазасыздар названиясын. Мисалы үчүн мен бул таргетти Кытай менен бизнес нөлдөн кирешеге чык деп жарыялайын, мисалы үчүн. Местоположениясын өзүңүздөр каалаганды тандасаңыздар болот. Бул жерге мен Кыргызстанды, андан соң мисалы үчүн Россияны тандап көрөйүн. Россияда дагы кыргыздар көп. Мынакей 2,5 миллионго чейин адам көрөт экен аудитория. Прогноз кылып берип жатат. Мен Россия дегенди тандап коеюн. Эми Казакстан дегенди дагы на всякий случай тандап кое берейин. 3 странаны тандадым. Андан кийин галочка кыласыздар. Местный уровень тандаганын кереги жок. Эми бул жерге интереси деген жерге мисалы үчүн сиздердин таргетиңиздер кандай? Онлайн магазинби, болбосо онлайн играбы, ошону тандайсыздар бүт баардыгын. Мен бул жерден онлайн покупка, онлайн реклама дегендерди толтура, одежда деп эмнени сиздердин таргетиңиздер эмнеге байланыштуу болсо ошону тандайсыздар. Андан кийин возрастын толтурасыздар. Бул жерге 18 жаштан жогору толтурушуңуздар керек, анткени ошибка берет 17 жаштан десеңиздер. Андан кийин галочканы коесуздар. Аудиторияны толтуруп бүттүк. Эми биз бул жерден мынакей Кытай менен биздин нөлдөн киреше чык деп турат. Эми бул жерден көктү басасыздар. Басканыңыздардан кийин бул жерден карасаңыздар местоположенияны ошибка берип жатат. Ал үчүн биз Россияны өчүрүп таштайбыз. Анткени биз Россияда болбообуздан Россияны өчүрүп салышыбыз керек. Бул жерге мисалы үчүн Өзбекстан деп көрөйүн. Недоступно болсо, эгерде ошибка берген болот, ошого көңүл буруңуздар. Мынакей көк чыкты. Көк чыкканыңыздан кийин ушул көктү басасыздар. Эгерде менин видеомду аз күнүн ичинде көп көрөрмөндөр көрсүн десеңиздер, анда көбүрөөк акча төлөйсүздөр. Бул жерде бюджетин карап өзүңүздөр тандасаңыздар болот. Андан кийин далени басасыздар. Басканыңыздардан кийин бул жерде проверкадан өтүп жатат. Мынакей менин видеомду 8222 адам чейин көрө алат. $10 төлөйт экенмин. Общий затраты меники $11,120 болот экен. Өзүңүздөрдүн таргетиңиздерди просмотр деп басып туруп кирип көрсөңүздөр болот. Мынакей ваше обновление будет автоматически показываться в местах размещения дейт. Клиент историяден жагат, интересный рилстерин чыгып калат. Бул сиздердин таргетиңиздер. Андан соң көктү басасыздар. Басканыңыздардан кийин ушундай отличный результат деген чыгышы керек. Окейди басып коесуздар дагы. 24 сааттын ичинде уже рекламаңыздар кетет. Каналга катталып лайк басканды унутпаңыздар.